Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Амма ба'д, ассаламу алейкум, рахматуллахи баракатуху, урматтуу достор. Сабактарыбызды улантабыз. Жин жана шайтандар аалама. Шайтан, жиндер мартабага түрлөргө да бөлүнөт. Алардын арасынан ыймандуулары болушу мүмкүн, такыбалары, андан төмөндөрү болушу мүмкүн, жана күнөөкөрлөрү болушу мүмкүн, албетте капырлар да болушу ыктымал. Аллах Таала Куранда айтат, жиндердин тили менен ошо Жин сүрөсүндө кабар берет. Жиндер айтат, биздин арабызда такыбалар дагы бар, жана такыбадан төмөндөрү дагы бар. Биз ар кандай жолдо элек дейт. Ар кандай жолдордо элек өзүбүздүн түрлөрүбүз бар эле дейт жиндер. Андан соң мусулман болушу мүмкүн, албетте моюн сунган болушу мүмкүн, жана Аллахтан жүз бурганы болушу мүмкүн. Бөлөк аятта Аллах Таала кабар берет. Ошол эле сүрөдө, Жин сүрөсүндө биздин арабызда мусулмандар бар эле дейт. Аллахка моюн сунгандар жана Аллахтан жүз бургандар бар эле дейт. Кимде ким Аллахка моюн сунган болсо, мусулман болгон болсо, алар акыйкат жолуна турушкан экен. Ал эми кимде ким Аллахтан жүз бурган болсо, анда булар тозоктун отуна болушат дейт. Бул өздөрү жиндер өздөрү кабар берген, өздөрүнүн ошол ичиндеги акыбал тууралуу бизге кабар беришкен. Ошону Аллах Таала Куранда бизге кабар берген. Мындайча айтканда, ар кандай түрлөргө жиндер бөлүнөт. Ыймандуу, ыймансыз, такыба, андан төмөнүрөөк, күнөөкөр, орточо, ар кандай. Дал ушул адамдар биз кандай болсок, дал ушул бизге балким жашоо тиричиликтери жана ушул түрлөрү окшош болушу ыктымал. Шайтанга, жинге Аллах Таала бизге кандай ыктыяр бергендей, аларга дагы ыктыяр берген. Ошон үчүн Иблис, шайтандардын башчысы, биринчи Аллахка моюн сунуп, асманда периштелер менен ибадат кылган. Андан соң Аллахтан жүз буруп, анан ушул каргышка калган акыбалга келип калган бул маклук. Аллахтын каргышы болсун бул шайтанга. Андан соң бул шайтан, Иблис, ошол Аллахтан жүз бургандан кийин бул жаман иш бунун табиятына сиңип, жаман ишти жасоо, күнөөнү жасоо, Аллахка каршы иш кылуу бунун жанына сүйүктүү болуп калган. Ошол себептен жада калса, Аллах Таала Куранда кабар берет. Сот сүрөсүнүн 82-83 аяттарында Иблистин сөзүн кабар берет. Иблис айтат: сенин ыззатың менен, улуктугуң менен касам ичем дейт. Дагы деле болсо айтабыз, Иблис Аллахтын ысым сыфаттарын жакшы билген, ыззаттуулугуң менен касам ичем дейт. Мен алардын баарын жолдон кагам дейт, көрөсүн дейт. Бир гана сен ихласка тандап алган пенделериңен бөлөк дейт. Ушул жерде орду келгенде айтып кетиш зарыл болот. Бул шариатта түшүнүк бар, эки түшүнүк бар. Мухлис жана мухлас деген. Мухлис десе, ошо ихластуу кишини айтабыз биз. Дайыма Аллахтын ыраазычылыгын издеп, Аллах жакшы көргөн жана ыраазы болгон иштерди аткарат. Мындайча айтканда, ниети менен, дайыма жүрөгү менен Аллахтын ыраазычылыгын иштейт, жана ушул жүрөгүндөгү нерсе денесине чыгып, ошол денеси менен Аллах ыраазы болгон ошол иштерди, жалаң ушуларды жасаган кишини мухлис дейт. Ал эми мухлас деген дагы бир мартаба бар. Бул мартаба бул мухлистен өйдөрөөк турат. Себеп дегенде, мухлис бул ошол ихлас кылуучу деп которулат да. Ал эми мухлас бул ихласка тандалып алган деп которулат. Ошон үчүн качан киши мухлистен мухласка жетет, качан Аллах тандап алган болсо, ал үчүн бул киши дайыма ихласта дайымдуу болуш керек. Киши качан дайыма ихласын ашыра берсе, ихластын негизинде ниетин бузбай
Аллах жакшы көргөн жана ыраазы болгон иштерди аткара берсе, Аллах Таала аны өзү тандап алат, ихласка тандап алат. Мына ушундай качан ушул мартабага жеткенде пенде, шайтан өзү күбөлүк бергендей эмне дейт? Мен ошол сен тандап алган, ихласка тандап алган пенделерди жолдон кага албайм дейт. Ошон үчүн биз ошол даражага умтулганга аракет кылыш керекпиз. Мухлас даражасына, Аллахтын мындайча айтканда тандоосуна умтулуп, ошого жеткенге аракет кылыш керекпиз. Жана ошол жолдо биз талыкпаш керекпиз. Себеп дегенде маселе натыйжада эмес. Себеп дегенде натыйжа биздин колубузда эмес. Бирок биздин колубузда дайыма ушул жолдо болуу, дайыма ихлас менен бир ишти кыла берүү. Анан Аллах кааласа сени ошол ихласка тандап алат. Жана ошондон баштап жана шайтан өзү күбөлүк бергендей, шайтандар эч качан сага таасир эте албайт. Эми бир маселе жаралат. Шайтан жин ислам кабыл кылышы мүмкүнбү деген. Ар кандай сөздөр болгон, бирок шайтан ислам кабыл кылышы мүмкүн, бул ыктымал. Албетте иблиске бул маселе түшпөйт, себебинде иблис албетте эч качан эми динди кабыл кыла албайт. Жана Аллах кабар бергендей, ал тозокко кирүүчүлөрдүн башчысы болуп эң биринчи кирет. Бирок бөлөк шайтандардын акыбалы балким тооба кылып ислам кабыл кылышы мүмкүн. Буга далил пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, сахабаларына кайрылып, силердин кимиңер болбосун, албетте жинден болгон бир шеригиңер болот, бар, жана периштеден болгон бир шеригиңер бар деген да. Ошондо сахабалар айткан, сенин дагы ошол жинден, шайтандан болгон шеригиң барбы деген да. Дегенде пайгамбарыбыз айткан, менин дагы ошол жинден, шайтандан болгон шеригим бар. Бирок Аллах Таала мага ага каршы жардам берип, жана ал динди, исламды кабыл кылган, жана жакшылыктан бөлөк эчтекеге мени буйрубайт деген. Демек, бул хадис далалат кылат эмнеге? Шайтан, иблистен бөлөк шайтандар Аллахтын мээрими менен эгер тооба кылса динге келиши ыктымал экен. Демек, эң негизги бүгүнкү пайдалардан алып кетсек, шайтан жана жиндер ар кандай топторго бөлүнүп өткөн түрлөргө, дал ушу адамдарга окшоп алардын дагы ыймандуу, такыбалары болот экен, ыймансыздары болот экен, күнөөкөрлөрү болот экен, орто мартабадагылары болот экен, ар кандай бир мартабаларда. Андан кийинки пайдабыз, биздин пайдабыз, ошол эки түшүнүктүн ортосунда бир назик айырма, мухлис жана мухлас деген. Мухлис деген биз айттык, бул ихлас кылуучу киши, ал эми мухлас ихласка тандап алган. Бул мартаба чоңураак мартаба, себептен Аллах Таала өзү ошол мухлистин дайыма ихлас менен ишти кыла бергени үчүн Аллах Таала аны өзү тандалган пендеге айланткан. Андан кийин ошо шайтандар иманга келиши мүмкүнбү, исламга? Айттык, ар кандай ойлор бар, бирок туурарагы Аллаху алим, шайтандар исламга келиши ыктымал. Ошону менен сабагыбызды, бүгүнкү сабагыбызды токтотуп турабыз. Ал эми адаттагы үйрөнүүчү дуабыз биздин Имам Бухариде келет, Имам Бухари, Сахих Бухариде келет, Абу Хурайра радиаллаху анхудан келет. Абу Хурайра кабар берет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, Аллах менен касам ичем деген, мен бир күндө 70тен көп астагфируллаха ва атубу илейхи деп айтам деген. Астагфируллаха ва атубу илейхи деген, мен Аллахтан кечирим сурайм, жана ага тооба кылам. Кызык, ажайып келген жер бул жерде пайгамбарыбыз
күнөөдөн сакталган киши болгон. Аллах Таала ал кишини күнөөлөрдөн сактап койгон. Бирок ошого карабастан айтып атат, мен Аллахтан бир күндө 70тен көп жолу Аллахтан кечирим сурайм жана тооба кылам деп айтам дейт. Бул нерседен ала турган пайда биз билип билбей жасаган күнөөлөрүбүз өтө көп, ката кетирүүчүбүз. Эгерде пайгамбарыбыз ушунча жолу Аллахтан кечирим сурап тооба кылган болсо, анда биз биринчи эшиктен мындан да көп айтыш керекпиз деген сөз. Себеп дегенде бул жерде 70 деп келет, кээ бир хадистерде 100 деп те келет. Бул алымдар айтат, бул санды айтуусу пайгамбарыбыздын чектөө эмес. Бул пайгамбарыбыз ушул Аллахтан кечирим суроону көп айтууга үндөгөн, ишарат кылган дейт да. Ошон үчүн кээ бирлердин түшүнүгү бар. Буну кеминде 70 жолу айтыш керек экен, бирок 100дөн өтүп кетпеш керек экен деп чектешет. Бирок бул Аллах алим туура эмес. Канча бир күндө канча көп айтсаң, ошончо жакшы, саны жок деген сөз да. Пайгамбарыбыз ушул нерсеге ишарат кылганда көп айткыла деген мааниде. Ошон үчүн баардыгыбыз күнүгө эң негизгиси Аллах Тааладан кечирим сураш керекпиз жана биздин күнөөлөрүбүзгө тооба кылыш керекпиз. Себеп дегенде күнөөлөрдү кечирүүчү жана күнөөлөрдү кечирип каталардын тообасын кабыл кылуучу бир гана Аллах Таала, андан бөлөк эч ким кабыл кылбайт. Аллах Таала баарыбызды күнөөлөрдөн сактасын жана баарыбызды бул дүйнөдө же акыретте дагы күнөөлөрүбүздү кечирсин жана бул дүйнөдө да акыретте дагы күнөөлөрүбүздү жаап жашырып койсун. Аллах Таала жин жана адамдардын арасында шайтандардын зыянынан сактасын баарыбызды. Сыйкырчылардын сыйкырынан, көз ачыктардын көзүнөн, көрө албастардын көрө албастыгынан, көзү суктардын сугунан, айлакерлердин айлакерлик, куулук шумдуктарынан сактасын. Жана ушул сабактарыбызды берекелүү кылып, бардыгыбызга ихласты, жүрөгүбүзгө ырыскы кылып берсин. Жана ушул ырыскы, ушул ихласты көбөйтүп, бизди мухлас кылсын. Өзү тандалган пенделерден кылсын. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.